下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红柴门，让我仿佛穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风筝。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。 Эжеке, агама эмне болгон? Эмди кече келбеген эмнеси? Ал кишини той күбөсү кылайын десем. Ошону айтам. Мындай кубанычтуу күндө каңгырап кайда жүрөт? Жыйын-пыйын деп кандай деги өзү? Ал киши келгенче тас таранганча той таркайт болду го. Макул, сен бара берчи. Устатым келип калды. Келдиңизби? Ооба, келдим. Мантаң, кайда жүрөсүң? Фулайдын тоюна жардамдашат экен десе, кандайсың деги? Жумуш жаштан көп. Негизи бүгүн да келе албай кала жаздадым. Лаушия бу жерде дегенден көңүлүм жайланып калды. Бар жайындабы? Атасы, тезирээк жуунуп чык, үйдө жылуу суу турат. Макул. Ырымдарын жасап бүттүбү? Ооба, эми жаш жубайлар билектерин бириктирип шарап ичеби? Билектерин бириктирип шарап ичип койду. Рахмат, бираздан кийин сиздерге стол сайын шарап алдырамын. Лаушия. Ой, сен эми келдиң бе? Тиги ким? Жарайт. Бул эмне кылганың? Мен айтып атасың, кечип келип ал. Үйгө жүрүчү. Фулайдын алганы бөлө карындашым дегениң байшишиң деп жүргөн ак көбүрөк экен го. Айтып коеюн. 2 жаштын башын кошкун сооп деген сенин оозуң ээ. Теңирден коркпойсуңбу? Мантаң. Сен ак көпөлөктү Фулайга салып берипсиң. Мунун кандай иштеги? Анын ким экенин билбейт белең, я? Билесиңби? Фулай ак көпөлөктү канчалык сүйөрүн. Экөөнүн башын кошкон мен. 2 жаштын башын кошуп койгоnuма күнөөлүүмүнбү? Фулайдын жоош бала экенин, Тиана агабыздын жалгыз экенин билип туруп, кандай дитиң барды? Чынында тиги шалакы менен 10 канча күн бирге болдуң. Экөөңөр эмне кылганыңарды ким билиптир? Теңирден коркпойсуңбу? Эй, жөнү жок тантып атчы. Ак көпөлөккө тиешем жок. Керек болсо колумду да тийгизбедим. Теңирим күбө. Мындай шалакы Фулайдын кантип теңи болсун? Мен буга таптакыр каршымын. Макул болбогудай, сен кимсиң өзү? Сага айтып коеюн, азыр жаңы мамлекет дегенди уккан чыгарсың. Фулайдын атасы Тианы болсо дагы бул уулунун никесине аралаша албайт. Айтор, менин аралашкан мүмкүн эмес. Болду, сыртка чык. Тур. Тойго келгендердин баарын токтот. Тарат. Той. Эй, кыйкырбачы. Экөөңөр эмне кылмаксыңар? Улан ага, биздин жолубузду тоспоңузчу. Сен муну чын эле аласыңбы? Ооба. Көңүлүмө жакты. Мындан башкага көз кырымды да сала албаймын. Сен муну алганың менен бул сенин теңиң эмес го? Ал
Уаң аға, бұл эмне дегениңиз? Мурун сиз мага жаныңыз ачып, мени шордуу экенсиң дечү элеңиз го. Шоруң чында калың. Бирок Мурда мен башка балдар менен бирге болгонум чын. Жибим узун. Түзүктүү адам эмесмин. Ооба. Фулайдан да улуумун. Чындыгында анын тең эмесмин. Бирок ушул себептен Фулай канча жыл мага сезимин билдирсе да, макул болбогонумду билесизби? Бирок Фулай мени издеп жанын коерго жер таппай, мен болбосом бул өмүрдүн кереги жок дегенден кийин макул болбоско чарам калбады. Мен негизи жаман болгондуктан кандай күн көрсөм да пайдасы жок. Фулай сиздин балаңыз болбогондуктан. Ага бир нерсе болсо сиз кантмек экенсиз? Болбосо 13 жашымда төрөгөн апам чайханага сатып кеткен мен шордуу кыздын көргөн күнүн ойлоңузчу. Канчалык бийик болбойюн десем да, мен кимге каршы боло калчу элем? Бул күнгө дараң жеттим го. Бирок азаттык болгондон кийин гана көзүм ачылды. Мени жанындай жакшы көргөн Фулайды көргөндө, эркек адамдын аял затын кандай аярлап жакшы көрөрүн эми сезип билдим. Эгер мени Фулайдын тең эмес, бул үйгө келин боло албайт десеңиз, менин тирүү жүргөнүмдүн да мааниси жок. Андан көрө көлгө түшүп өлгөнүм артык. Уаң ага, мен сизди бир тууган агамдай көрчү элем го. Экөөбүздүн бактыбызды тоссоңуз, бизге анда өлүмдөн башка чыгаар жол жок. Мантаң, өмүр бактар ачылбаган балдар өлүмдү да озгалды го. Ыраазычылыгыңды билдирсеңчи. Фулай! Фулай! Мантаң. Тургула. Тургула. Келинчеги менен сыртка чыгып, конокторго шарап койгула. Макул. Макул келинчегим тур. Рахмат уаң ага. Сынжың, жүрү чыгалы. Уаң ага, батаңызды бердиңиз. Менин иштеримди азырынча Фулайдын апасына айта көрбөңүз. Кабатыр болба карындашым, тез баргыла. Уаң ага, мен Фулай менен бирге кийинки жашоомду бакубатчылык менен өткөзөмүн. Атым Байшыншың болгондон кийин жаңы жашоомду баштаймын. Баргыла. Мантаң, балдарды кыйнабайт деп ишенген элем. Ушундай кантип болсун? Болду. Алдын ала айтпагандыгым үчүн күнөөлүмүн. Жүрүш чара ичели. Баарыбыздын бактыбыз, келечегибиз кең, артенебиз үчүн мекенди уюк тутабыз. АКШ Биргелешкен Мамлекеттер Коопсуздук Кеңешин шабуу жайлап, өзүнүн Чавушянга жасаган чапкынчылыгын мыйзам токтому кабыл алынды. Чалгынчы армия жөн өкмөтүнө канча жолу эскерткен болсо да, туура көрбөй,
38 меридиандан өтүп Жунго Чаушан чек арасындагы Ялу дарыясы менен Тумун дарыясына жетти. Сиңдим, укмуш экенсиң го. Шүгүрчүлүк. Ярды да жеткиздим, жетелеп жүрүп. Жөөр да томолоңдо бери жетип келе жатат. Мантаң да жакшы болуп калды. Жакшы болуп калды дейсиң. Балдардын атасы арыктап кыйналып жүрөт го. Курулуш башчысы болгондуктан чарчап жүрөт го. Апа! Келип калдыңбы? Апа! Эртең пионер отрядына мүчө болом. Мугалим ак көйнөк кийип кел деди. Ак көйнөк дейби? Биздеги кайдагы ак көйнөк? Сатып берсе болот да. Айдын аягында кайдагы акча? Ак көйнөк кийем, сатып бер мага ак көйнөк. Кийем. Яыр, болду илаба. Ак көйнөк эле экен го. Ал оңой. Майза эжеке, колуң кандай эптүү эле? Бизге минтип ун кабынан ак көйнөк тигип бердиң. Тигил бир аз жыртык эле. Яыр ыйлактагандан кийин. Мындай карасаң, кир сыяктуу көрүнөт экен. Мен да жактырган жокмун. Жактырбасаң да кийесиң. Акча үнөн болот. Эй. Кандай бала деги? Мен авангард пионер отрядынын мүчөсүмүн. Отряд туусунун алдында ар дайым коммунизм иштери үчүн бардык күчүмдү арноого тикелей тик боломун деп ант беремин. Эжеке, Оу, Майза эжеке. Канчаны тиктиңиз? Кабатыр болбо. Сөзсүз убагында аткарабыз. Эжеке, бул мурунку чептеги жер казган аскерлердин кийген бут кийимдери го. Майза эжекеме го сарсанамын. Сиздин тиккениңиз жакшы чыгар. Мен кайчы менен кесип, ар тарабын оңдоп жатканды көрдүңбү? Жакшы болбогондо. Анда көңүлүм жай тапты деген менен Майза эжекем экөөңөрдүн биргелешип иштөөңөр оңой эмес го? Эмнеге беймаза болбосун? Тигил көчө башкармасынын кадыры чыгарсың. Күнкүлдөбөй алыс жүрчү сен. Башка жумушуңду бүтүрүп ал. Болуптур анда. Башка үйлөргө барып көрөйүн. Чын. Майза эжеке, укканым боюнча Жузу курулуш тобунун мүчөсү болуптур го? ооба. Эми мындай болгон экен. Мурун атамдын өнөрүн үйрөнүп, анын жолуна түшөм деп жүрчү эле. Тилеги орундалган экен. Жакшы болуптур. Карачы. Фулай менен Шиңшаң экөө күндө кызматка бирге барышат. Жарашып эле турат. Жарашканы курусун. Эми кайда бара жатасыңар? Апа кызматка баралы деп. Апа, кечки тамакка келе албайбыз. Эмнеге келе албайсыңар? Фулай мурун турмушка мыкты, үнөмчүл элең. Сырттан ичкенди кайдан тапкансың? Мындай жаман адатты кимден үйрөнүп жүрөсүң? Апа, бул эмне дегениңиз? Биз кечинде кино көрөбүз. Ооба, Совет ордунун карапайым аскер деген киносу. Андан кийин сырттан бир нерсе жеп алабыз. Мынтип дайыма эле жүргөн жокпуз го. Кеттикпи Фулай? Ошону айтам. Биз кеттик, апа. Эй, эртерээк Макул, келгиле. апа. Ай сиңдим. Дагы эмнеге келдиң? Жаңы көрсөтмө бересиңби? Кайда көрсөтмө. Келинимди айтам. Минтип ага ооз ачпай жатып, менин оозумду бууп таштады. Кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат деп. Дагы эмне болуп кетти? Эмне болчу эле? Кечки тамакка да келбей, Фулайды ээрчитип кино көрөбүз дейби? Сырттан тамак ичебиз дейби? Сен да кызык экенсиң. Шиңшиң оюң зоок мекемесине баргандан бери негизи артист болуп алды. Кино көрүп, сырттан тамак ичсе эмне болуптур? Жок эй. Ушул гана болсо болду. Азат районунан келген алга басар жаш дейт го. Биринчи келгенде тиги буга жардамдашкан сыяктуу эле. Ошол кезде бай падышанын аялындай тим эле керсең этип, баардык жумушту Фулайга оодара кое баштады. Силер дагы угуп атсаңар керек. Бош үйдө кыңылдаа обон салчу болду. Ыр обонду жакшы айтаар эмиш.
Ошону айтам. Аны кайдан үйрөнүп алган экен? Лаушиява айткандай, мурун үгүт бөлүмүнүн мүчөсү дейт. Эми минтип Азаттык армияга үгүт жүргүзгөндө ага эмне? Козголоңчулар ырын айттырабы ошондо? Сиңдим, баятан бери эле айтып жатасың. Негизи сенин оюң кандай? Башка оюм жок. Акылым жетпегенден кийин айттым го. Негизи ал мага Азат районунан эмес, Чоң көпүрө жактан келгендей туюла берет. Апа! Оу, Апа! Чоң апа! Галстугумду көрдүңөрбү? Ягыр. Пионер болуптур го. Биринчи топко кирдиңби? Албетте. Биздин класстын ичинде биринчи мен, анан 5 бала кирдик. ой айланайын, адам болгонуң ушул. Ягыр, кана мен көрөйүн. Ягыр, галстук такса сонун болуп калат экен. Кармап Апа, көрөйүнчү. кармаба. Кир деп калат. Тапшырманы аткарайын. Кыйынын карап кой. Ошону айтпайсыңбы? Кичинекейинен эле ушундай болду. Ооба десең, ан сайын шаштырат го, кадалган жерден гана алып. Эмне деп атасың? Жөн эле айтып койдум эми. Баланы да ушинтип айтат бекен. Макул, жумушуңар жасай бергиле. Өзүң карачы. Азыр эле кымтып койгон элем, дагы тээп таштаптыр. Негизи уктаганда да галстугун да алдырбай койду. Яр окууга кирери менен пионер болом дечи эле акыры болгон экен. Яр жакшы чоңоюп келатат. Лүү апасы менен Майзада талапты катуу коюп мактап отурушат. Кимдин кызы экенин билесиңби? Ой тим эле. Түрүн карап кой. Саламатсызбы? Жизы. Атаңа шакирт болдуңбу? Ооба. Атаңдын көңүлүн калтырбай, жакшы иштеми? Сарсана болуңуз. Кийимимди алмаштырып алайын. Бара кой. Муну билесиңби? Тиктегич го. Жакшы. Бирок бул башка тиктегичтерге окшобойт. Муну биздин ата бабабызга Чианлонг падыша өз колу менен сыйлаган. Биздин Лоңжидин ата мурасы. Замандардан уланып мага жетти. Бүгүн муну сенин колуңа табыштаймын. Oğlum, bunu жақсы сактарсың. Аруага алып чыгып сүртүп, карап жүр. Муну көргөндө биздин Лоңжи эсиңе түшүп, биздин ушул өскөн жолжосундарыбыз оюңа жүрөт деп ойлоймун. Мында биздин ата бабабыздын руху сакталган. Эгер тиктегич болбосо тегиздеги туура кабыл албастыгы, ал эми үй салуудан ооз ачууга болбойт. Дагы айтсак, дүйнөдө горизонтал түз сызыктар болбосо, эч нерсени беките албайбыз. Адамдын жолу да ушундай. Суудай тунук, жиптей түз болуш керек. Ошондо гана жакшы уста, жарамдуу адам боло аласың, билдиңби? Билдим. Эмнени билдиң? Суудай тунук, жиптей түз. Ушундай чоң болсо болобу? Жеңе, Лева жеке жолто болгон жокмунбу? Жок, дарыгер. Бүгүн көңүлдүүсүң го. Кандай кубаныч бар? Мен эми бир аз үйдө боло албай калам. Айтайын дегеним, үйүмө көз салып турасыздарбы? Кайда бара турган болдуң?
Мен өз каалоом менен кошунга тизилгем. Чавушиян алдыңкы чептегилерге мен сыяктуу дарыгер абдан керек деди. Алдыңкы чепке бара турган өз кабылоочулардын катарына сен сыяктууларды да алат бекен. Бул эмне дегениңиз? Кандай болгон менен мен убагында аскер болгом да. Кайдагы аскер? Гоминдаңдын шеригимин десеңчи. Сизге сөз кураткым келбейт. Жеңе, жумушуңузду жаза бериңиз. Убаң ага келсе, айтып коюңуз, кечинде бир эки чай ичели. Макул, келсе ага айтып коеюн. Макул. Ошондо сен өзүңүз айтыңызчы. Маанилүү бир нерсе айтайын десем эле болду. Мен угуп да койбойт. Мени көзгө илгиң келбейби? Мен да сени көзгө илбейм. Болду эй. Мен дагы сага сүйлөгүм келбейт. Башкаларга аябай бышасың. Ал жоо дарыгерге жолугсаң болду. Жактырбаган молдонун дейми сасык деп, жактырбай келжең деп ала жөнөйсүң. Качан мен аны келжең деп ала жөнөпмүн? Келжең дебегениң эмне? Жоо дарыгер мурунку чепке бара турган болдум десе, сен билсең да, бир-эки ооз мактап коет экен десе, мактанайын дегенде эле жерим жок. Эми мактанайын деп турганда. Койчу, болду. Эмне кылып турасың, иштебей? Иштебейм. Кантет деги? Ага. Ага. Негизи келер кайда бекен барайын деп жаткан. Качан келеринде белгисиз. Тууганым сарсана болбо. Бул үйдү сактап коемун. Негизи аман эсен келсең болду. Ага. Бул сөздү сизге гана айтайын. Мындан кетсем, кайра тирүү келгим келбейт. Капырай, бул эмне дегениң? Коянды камыш өлтүрөт, эркекти намыс өлтүрөт деген. Намысың жерге тапталып жүргөн жерде мен калкка, уюмга өзүмдүн кандай адам экенимди далилдеш үчүн кам майданда кырчындай жанымды курман кылууга бел байладым. Ичиңде бушайман болуп жүргөн экенсиң да. Ооба. Келиңиз чага. Бүгүн бир мас болалыкчы. Башчы, мени түшүнбөгөнүм алдыңкы тизмеде бар элем го. Эмнеге бул жөн мени калтырып таштадыңыздар? Жок, дарыгер кайсы жерде болсо да ажалга арачы болгону калкка кызмат иштеген болуп саналат. Барбай эле койсоң да болот. Мага бир себебин айтыңызчы. Менин кайсыл жерим кемтик экен? Сени кемтиктегениңиз эмес. Башкысы ооруканада аялдарды дарылоочу дарыгер жетишпей жатат. Ошондуктан сенден айрылгыбыз келбейт. Башчы, эч нерсе айтпай эле коюңуз. Түшүнөм го. Мага ишенбейсиздер. Көп кабатырланбай, кызматыңды иштей бер. Майзе жеке, агамдан уксам, Жузу курулуш тобунда тез эле алга жылып келе жатат дейт. Жумушту да жакшы иштейт экен.
Айылдан келген бала денеси чымыр эмеспи? Оор жумуштарды иштесе да кыңк этпейт. Жоо дарыгер. Жеңе, Убаң агам эмгиче келелекпи? Жумушунан алигиче келелек. Жоо дарыгер. Укканыма караганда сизди алдыңкы чепке жибербейт экен го. Баягыда айткам. Мындай адамдарды алдыңкы чепке жиберип коймок беле. Эмне деп атасың? Мен сыяктууларды эмне үчүн алдыңкы чепке жибербейт экен? Эч нерсе эмес. Негизи ушундай го. Сен сыяктуулар өлүп талып алдыңкы чепке АКШга каршы туруп, Чаушянга жардамдашам дегениңер менен алдыңкы чепке баргандан кийин кандай жоруктуу жасаганыңарды ким билет дейсиң? Сиңдим, мындай сүйлөбөсөңчү. Жеңе, айта бериңиз. Алдыңкы чепте АКШнын албарыстыларына каршы турбаганда эмне иш кылмак элем? Айт деген өзүң, анда жашырбай баарын айтайын. Менимче силердин башчыңардын ою дагы меники менен бирдейби деп ойлойм. Сен өзүңдү АКШга каршы туруп, Чаушянга жардамдашуу үчүн алдыңкы чепке барам дегениң менен ал жерге баргандан кийин эки колуңду көтөрүп АКШ мамлекетине туткун болуп кете бермексиң го. Сенин оюң Тайванга барып алиги тыңчы келинчегиңди издемекчи чыгарсың. Келжирейт экенсиң да, жалган айтасың. Аялы затканы болуп калдың да. Болбосо, аябай сабайт элем. Сабаймы? Ай, болду, койгула. Сабачы. Ай, жет, болду, токтоткула дейм. Аны менен эрегишип кантесиң? Ал оозуна келгенди айта берет. Кайдагы оозума келгени? Мен болгон чындыкты айттым. Мен эмне кылдым? Жоо дарыгер. Өзүнчө мусафир болуп калыптыр го тимеле. Сиңдим ай. Ушинтип да сүйлөгөн болобу? Жоо дарыгерге эмнеге мындай айттың? Ал ошондой адам дейсиңби? Ошону айтам. Жоо дарыгерди мынчалык тартытканың эмнең? Сени сабаймын деди го. Сабаймын дейби? Келсин гана. Айткандарым анын арам оюна дал келди. Ошондуктан чыркырап атат. Жоо дарыгер менен анчалык эмне үчүн бар эле? Мынчалык эмне жинне тиесиң? Көрсөм көзүнө да албайт. Эмне, болбойбу? Сүйлөбөй эле койчу. Ооба, кыйраттың, сен кыйынсың. Gel Sing, butungdu жууп ал. Ысык болбосун. Байкап көрчү. Sing, эмне десең ошол да. Сен барам дедиң. Мен айтор. Мен жибербейм. Мени согушканы барат дейсиңби? Аскерлердин абалын сураганы барам. Ден соолуң болсо начар. Көрдүңбү? Мына кызыл нерселер чыгып кетиптир. Чынбы? Кана? Упа ооз боектун таасири чыгар. Кычышып атабы? Бир аз кычышып атат.
Апа, ошондо кандай? Алдыңкы чепке барып аскерлер менен армия катарында жоого каршы турмаксыңбы? сиз мени алга басуумду тилечү элеңиз го. Чындыгында тизмеге тизилип койдум. Ооба. Үп эткен желге учкан кейпиңе карабай, алдыңкы чепте эмне кыласың? Менин кейпиме эмне болду? Той жасаганыңарга далай убакыт болду. Али бала турмак көлөкөсү да жок. Алдыңкы чепке барганча дарыгерлерге көрүнүп албайсыңбы? Апа, сыңсың бир жагынан кызматы кыйын. Эми бир жагынан ден соолугу алсыз болгондон кийин мен жакшылап карайм десем болот го? Эми кандай карамаксың? Падышанын аялындай керсейгени аз келгенсип, эми оозуна тамак салып бирээрин калды. Апа, кандай сүйлөйсүз деги? Тапканымда Фулайдан кем эмес. Кызматым да оор. Фулай мени караса эмне болот экен? Коюңузчу деги. Алго ошондой. Тапканыңда жогору, укмуш артистсиң, ким сага тең келе алсын? Апа. Бутун жууганга суу да дайындап берет экенсиң. Анча болду бутун жууп берет чыгаарсың. Болду, коюңузчу. Эшикти жапкан эмнеси? Болду сыңжың. Койчу эми. Апаң кандай өзү? Мен аяганың жактырбай жүрөбү? Ушундайда апа болобу? Болду эми, мен үчүн болсо да чыдачы, ооба деп койсоң болду. Кандай чечкиндүү эмессиң? Апаңдын айткандан чыкпайсың. Дили кандай заар анын? Эми апам болгондон кийин. Мен сенин жубайыңмын го. Ооба, болду, бутуңду жууп берейин. Болду, алып кел бутуңду жууйын. Ысык экен. Ысык болсо кичине муздак суу кошоюн. Шыңыр. Устат. Мунун өлчөмүн алып алдым. Кейпин да сызып алдым. Айтканыма туруп, бул кемтигимдин ордун сөзсүз толуктайм. Демек, Чаушиянга бармак болдуңбу? Ой, болду. Бул кемтик тамды эмне кыласың? Качан кетесиңер? Анда бекеттен жолугабыз. Жарайт. Үйгө кирип чай ичип ал. Рахмат, устат. Кече апам менен коштошуп чыктым. Бүгүн кайра кирбей эле коеюн. Маанайда чөгүп калат. Устат, мен кете берейин. Бир аздан кийин Лао Шиао, Сүн баарыбыз барып, сени бекеттен узатып коебуз. Акыл анда. Устат, мен кеттим. Мен негизи сени тамашалап аткан экен десем, чын эле тизмеге кирипсиң го. Бүгүн биз алдыңкы чептеги аскерлер тууралуу бир сөз уктук. Алардын эрдигиштери абдан мыкты экен. Тизмеге катталып да койбой, өз эрки менен кеткен армияга сөзсүз барбай койбоймун. Эмне? Биздин топтун башчысы мурунку коомго мына биздей өнөрпоздорду төмөн санап, камап, кордоп келди. Жаңы коом болбосо, биздин бүгүнкү күнүбүз да болбосо эле дегенинин жөнү бар экен. Болуптур. Алга ошондой. Демек эгер бекиткен болсо, качан кетесиңер? Кышка барып калар. Кыш киргенде кете чыгарбыз. Кыш дейби? Алдыңкы чепте 10 градус суук болот чыгар. Жамгырдай жааган ок менен бомбадан коркпойсуңбу? Негизи ден соолугуң ошого чыдайбы? Менимче дагы толук ойлонуп көрсөң кантет.
Дагы баштадың го. Ылайыгы келген кезде этегимден тартат экенсиң. Тарткан? Сана аркап турасыңбы? Жок, сана аркап турган эмнеси? Ушул сенин санаң тез ойгонуп кеткен жокпу? Эми сенден катыр болгонумга. Болду. Койчу, билемин. Бул ишти апам билип коюп жүрбөсүн. Шың, мындай чоң иш болгондо менен акылдашсаң болмок эле. Ошол кездеги абалды көргөн жоксуң го. Элдин баары баяндаманы уккандан кийин өзгөчө көңүл менен турнадай тизилди. Мен топтогу артист болгондон кийин элден калгым келбейт. Ошентсе да. Бир огуңду койчу. Бүгүн иштеп жатып, бутумду кайрып алдым. Ушалап берчи. Чынбы? Кайсы жериң? Бул жер. Мына бул жериңби? Булбу? Акырын ооруп кетти. Макул, акырын ушалайын, эмичи? Жыргалай. Сен аркаңда мен жүрүп кесибин сүйгөн спайлер болуп кетип жүрбөйүн? Албетте. Эми мындай ушалайын, кел. Дал тапкан чыгармын. Жыргалыңды эми көрөсүң. Эми кантесиң? Ал рахат. Ойбай. Бул эмне? Бул кандай жорук? Апа. Мени апа дебей эле кой. Сени ушунча бакканда качан менин бутумду ушалап берип, жана рахаттын көрсөттүң эле. Алтын башыңды коргулуп. Коргулган эмнеси? Музыка үчүн минтип жүрсөң, өмүр бою баш көтөрө албайсың. Мындай кылганың туура эмес, апа. Мындай тур бияктан. Байшиншиң, көп болсо баягы ырдаган ырыңды ырдап чыгарсың. Өзүңдү киммин деп жүрөсүң, я? Ырдасам эмне болуптур? Менин уулумду шылдың кылганыңа ал өзү көнсө да мен көнбөймүн. Көнбөсөңүз кантейин? Өзүмдү айтайын деп жүргөм. Энелик меримиңизди бергендин ордуна ортобузга келип аралашкандан уялбайсызбы? Эмнеге уялат экенмин? Ал менин уулум, үй меники. Эмнеге уялат экенмин? Ууруну аңдыгандай мени аңдай берсеңиз, сиз менен бирге тирешип тура аламын. Сен турсаң тур, турбасаң кой. Койгулачы, эмне үчүн кыйкырасыңар? Шың, сен да болду. Сүйлөй эле койчу. Апа, сиз да токтотуңузчу. Фулай, сага айтып коеюн. Өзүң да көрдүң. Бардык байлеени баштаган сенин апаң. Мен да чыдабай кеттим. Эгер мынте берсе, бул үйгө келгим да келбейт. Келбеген эмнеси болду эми? Эмне коркутмаксың я? Сенен коркот дейсиңби? Мен да айтып коеюн. Бирге турсаң тур, турбасаң кой. Сени мен чакырып келгендей. Эми күтпөгөн сен калгандай. Уктайбыз, апа. Кантетей? Ач эшикти. Ач дейм эшикти. Ач дейм эшикти. Апа, болду, уктайбыз. Фулай, бери кел. Бери кел дейм. Болду, антпечи. Апа менен урушпасаңчы уят эмеспи? Кел, алып кел. Келе кой, болду, келе бутумду ушалап берейин. Эми жакшы болуп калган чыгар. Саламатсызбы? Жеңе, келип калыпсыз го. Лаушияңды издейин дедим эле. Устат менен кеткен. Жумушуңуз болсо мага айта бериңиз. Мен ага айтып коёмун. Анда болуптур. Лаушияңга тигил бөлө карындашы бизге келин болуп келгенден бери айтканды укпай келет. Убактысы болсо биздин үйгө келип тарбия берип койсун дечи. Жеңе, билсеңиз, Лаушияң сиздин келиниңизге тарбия бере албайт го. Бул эмне дегениң? Анын бөлө агасымын дегени жөн эле айткан. Түбүн карасаңыз, ак көпөлөк экөө тууган да эмес. Ак көпөлөк? Ал ким өзү? Ак көпөлөк деген сиздин келиниңиз эмеспи? Менин келиним Байшиншиң. Каякта ак көпөлөк? Ошол ак көпөлөк дегениңиз Байшиншиң дегениңиз ак көпөлөк. Ооба. Чайканада уран ырдаган кездеги лакабаты. Айтайын дегеним, Фулайдын багы зор экен. Кандай деген менен ак көпөлөк убагында Бейжиндеги жаман атактуунун бири болгон Фулайды колуна кандай түшүрдү экен дечи? Ошону айтпайсыңбы? Ал кезде келиниңизге нечен деген акчалуулар жологон чыгар. Жеңе, демек, сиз муну билчү эмес белеңиз? Акмак, шерменде десе. Жашырган нерсени билдим. Шерменде, акмак десе. Кылмыйган түрүң менен эми биздин үйдө турасың, Келжиреген гана акмак десе. Ооба, сени жашатам. Сиңдим, бул эмне дегениң?
Сиңдим сага эмне болгон? Жинденип калганбы? Лаушяу! Токто! Фулайыма, сен кайдагы бир элден калган шер менен тааныштыргансың я. Бул эмне кылганың? Кандай уятсызсың я. Бул кантет? Ак көпөлөк. Мени билбейт дейсиңби я? Баарын сураштырып билдим. 18 жашында тигил Хуаң деген тууганыңа барыптыр. Эмне деген жоруктары бар экен я. Сен аны биздин үйгө берип, шумпай десе, адамгерчилик деген кеткенби я сенден? Кайдагы элден калган эме? Биз сага эмне кылдык я? Карындашым. Акырын. Каныңды ичейинби я? Токто. Урасыңбы? Урмак бүгүн жаныңды алам сенин. Өлтүрөм сени, акмак десе. Сен ага болуп жыргатпайлабы. Сени. Акмак десе, баарын билип туруп жазайсыңбы? Сени акмак десе. Эй, токто дейм. Карындашым, акырын. Эй, турчу ары. Мен сенин карындашың эмесмин. Сен да мага ага болуп жыргатпай эле кой. Кандай неме өзү? Сиңдим көзүңө көрүнгөн менин урушуу эмне болду сага? Мантаң сага эмне кылды? Эмне кылды? Ак көпөлөк менин келинимди алып келгенде анын жер куруткан адам экенин бул эч ак эле билген экен. Аны мага айткандын ордуна алар менен кошо жашырып жүрүптүр. Өзүң айтчы, ушундай да ага болобу я? Тияны көз жумарда жесир аял жетим баласын сага тапшырып каралаш дегенде каралашканың ушубу я? Ага болгонуң курусун сенин. Экинчи сүйлөмө мага. Мантаң, бул ишти мурун эле билчү белең. Оңбогон эме экенсиң сен. Эй. Бул эмне кылганыңыз? Менин буюмдарымды ыргытып таштаган эмнеси? Оозуңду жап. Лифулай. Эгер менин уулум болсоң, тигини бул үйдөн кууп чык. Ал жүзү кара, уятсыз. Апа, кимди айтып атасыз? Жүзү кара деп кимди айтып атасыз? Сени. Эмине? Сенин арсыз кылыктарыңды мен билбейт дейсиңби я? Мага тимеле төңкөрүшчү жаш дейт. Акмак! Кыйкырбаңыз. Апа, мунун баарын кайдан уктуңуз? Кимден дейт? Айтчы, ал чайканада ураанырын айткан ак көпөлөк деген ушул чыгар? Укмуш бийлейт экенсиң го? Доолуканада атаңдын башы барбы я? Көргөнүбүз ушулбу? Апаңды ушунчалык акмак кылганың кандай я? Баарын билип туруп жасаган уятсыз акмак! Акмак десе, акмак! Мен ошол ураанырын айткан ак көпөлөкмүн. Эмне болду? Азыр мен төңкөрүштүк көркөм өнөр кызматкеримин. Топтун башчысы мага мурун эски соккуну көргөнсүң, сен да эмгекчи калктын бир мүчөсү болдуң деди. Эмгекчил калк, сендей сандырактан дагы эмгекчил калк болмок беле?